Акам менен такыр сүйлөшпөйт. Акам мени менен десеңиз, бас жазганда дагы окуганда түшүнүктүү боло тургандай болуш керек. Ата энем жок дейт. Вообще эч ким туугандар менен дагы менден сурабайт. Эч качан умра сапарына барып келген, Америкада кандидат болуп иштейт дейт. Өтө жакшы иштейт. Бир айда 120 миң айлык алат, намаз окуйт. Жеңем дагы сурабайт. Алар үчүн мен тирүүмүнбү или өлүкмүн такыр кызыкпайт. Но мен сурап турамын, тааныштардан жакшы эмне кылып жүрөт дейт. Не кылсам болот? Мен өзү биринчи турмушумдан ажырашканмын. 3 баланы өзүм тарбия кылып келип жатамын. 1 сом да сурабаймын акемден. Өзүм намаздамын. Балдарым медреседе. Колумдан келгенче окутуп жүрөмүн. Эмне кеңеш бересиз атасы? Өзүм майыпмын, 2-чи группадагы дейт. Башым ооруп турат, же тартып мени операциядан келиңиз, оорукчан мындайча айтканда карашпайт дейт. Оорукчан болуп калдым эле, акемди ойлоп эле күнү түн ойлоно берем. Көзүм тирүүсүндө көрүп алсам деймин. Номерлеримди чорныйга салып салгам. Менин 3 балам менен үйүнөн айдап салган. Азыр Бишкекте жашайм, квартирада иштеп балдарымды багып жүрөмүн дейт. Сиз маселенин бир четин айттыңыз, эми туугандардын ортосунда мамиле ынак болуш керек эле. Намаз окуйсуз, умра барганда атасыз, ортодо эмне болуп кеткенин биз билбей атабыз. Сиз тараптан кемчилик кетип калды бодоно. Эми аялдан кетип калса дагы, кыз кишиден эркек бир тууган антип таштабаш керек эле. Же ортодо жеңиңиздер мындай ортоңорго жик салып мамилени муздатып атабы. Биз баягы сиз тарапты уктук, ал тарапты укпадык да. Кандай болгон күндө дагы байкеңизге ушул видео жетип калса, карындашым туура эмес кылган учурда да эркек адам бир тууганын таштабайт. Жат адамга дагы жалооруп жакшылык кылса соон алат, бир тууганын таштабайт. Ошон үчүн мынакей карындашыңыз өзү жоолукта экен, намазда экен, өзү майып деген сөздү колдонбой эле коелу. Мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы балдарын окутуп мынакей карындашыңыздын айтымындай, же өзүнүн айтымында аракет кылып далалат кылып атат экен. Антпеңиз. Жат адамга жакшылык кылсак деле, тирүү жаныбарга жакшылык кылса деле ошонун соогун тартабыз го. Жамандык кылсак деле ошонун бир азабын көрөбүз го, Кудай сактасын. Ошон үчүн карындашыңызды антип таштабаңыз. Карындашыңыз ата энеси жок болгондойн ата ордуна сизди көрүп сизден мээрим күтүп атат экен. Байкеси Америкада болуп ушул сөзүм жетип калса, Кудай үчүн Кудай акы карындашыңызды кайра кайтарыңыз. Жашоодо туугандын орду бөлөк болот. Кыяматта Имам Бухари, Муслим бизге хадис жеткирет. Кана тырдап коет, жанагы Сирот көпүрөнүнүн үстүндө көпүрө сыяктуу тосмолор болот. Ошол тосмолордо туугандын акысы суралат да.